Садыр аба деп жазамбы же ава деп жазамбы? Ошо порнографиянын айынан балдардын төрөлүүсү аз болуп атат. Чолчоңдобой жүрүңүз. Чача пача деген ушааңарды токтоткула. 2021 жыл 29 декабрь дал ушул күнү 7-чакырылыштын депутаттары парламенттин астанасын аттап ант беришкен. Коомчулук жаңы шайланып келген эл өкүлдөрү жогорку кеңештин кадыр баркын көтөрүп, калктын жашоосун жакшырткан мыйзамдарды кабыл алышабы деп үмүт артып турган. Бирок айрым депутаттардын жогорку трибунада козгогон темалары шайлоочулардын ындынын ошол эле күнү өчүрүп койгондой болду. Түштөнүүгө түшкөндө ашканага туалетинде же туалетный бумагасы жок. Ашканасына келсең жана мээңе соккондой кылып эшиги же бир тамагы жок. Бул эмне деген ак үй бул? Биз биринчи жолу кирип атабыз бул жерге. Эгер чарбалык иштерибиз, ичиндеги иштерибиз ушул болуп аткан болсо, мамлекеттин акыбалы кандай болот эртең? Ошентип Жусупбек Коргонбай уулунун жылдызы ант берген күнү эле жанып, 2,5 жыл гана иштегени менен парламенттин эң көрүнүктүү депутаттарынын бири болуп чыга келди. Иш учурунда бийликтин көптөгөн демилгелерин колдогон, өзү болсо экономикалык кылмыш үчүн соттолгондорду вип камераларга жайгаштырууну, өлүм жазасын киргизүүнү, балдарга чип тагууну сунуштаган. 14 жашка чейинки жалаң кыздар, балдар, окуучуларга телефонду мыйзам түрүндө запрет жасамайт. Азыр технологиянын өнүккөн кези, эгерде баламды таппай калам, кызымды таппай калам десең чип үйрөтүп кой. Бул чакырылышта Надира Нарматова да мурдагысындай эле бир топ идеяларды көтөрдү. Кантсе да тажрыйбалуу депутат эмеспи. Мүнөзү жумшак эрке балдар көбөйүп, үй бүлө институту талкаланып жатат деп кейгени. Андыктан армияга барбаган жигиттерге кыздар турмушка чыкпай эле коюшу керек деп сунуштаганы көпчүлүктүн эсинен кете элек. Керек болсо ачык эле айтышыбыз керек. Армияга барбаган жигиттерге кыздар турмушка чыкпай эле коюш керек. Ал деген армияда кызмат кылбаса, элини коргонго жараса, ошон үчүн үй бүлөгө жоопкерчилик жок болуп, ажырашкандар көбөйүп атат. Тирүү жетим балдардын саны көбөйүп атат. Комитеттин корутундусун Албетте, жарандарга жашоо формуласын үйрөтүү жагынан эл өкүлдөрү адаттагысындай эле алдыда болду. Интернетте адепсиз контенттердин элементтери камтылган сайттарга кирүүгө кантип тыюу салабыз деп катуу ойлонушту. Мыйзам долбоорун да иштеп чыгышты. Талкуу учурунда депутат Аккулуу Бердиев порнографиянын айынан балдардын төрөлүүсү азайып кеткенине кейиди. Ошо порнографиянын эсебинен айынан балдардын төрөлүүсү аз болуп атат. Илгери порнография жокто биздин ата-бабаларыбыз 15-тен кем эмес төрөткөн. Урматтуу депутаттар, ошондуктан ушундай нерсени биз жолотпошубуз керек. Бул эч нерсеге сыйбайт. Урматтуу туугандар, мусулманчылыкка дагы, башкага дагы. Парламентте эң көп жаңырган маселелер чектөө, анан тыюу салуу темаларына арналды. Бейөкмөт уюмдардын жалпыга маалымдоо каражаттарынын ишин катуу тескеген мыйзамдарды кабыл алышты. Ошол эле маалда капиталды легалдаштырып, казиного уруксат берип, атүгүл желекти өзгөртүп жиберишти. Ал эми депутат Айбек Осмонов алфавитке жаңы тамгадагы сунуштап жиберди. Мисалы мен сүйлөгөндө кайрылып берем да Садыр аба деп мисалы сүйлөшүп. Кат жазып калсам урматтуу Садыр аба деп жазамбы же ава деп жазамбы? Мен ушуга сунуш берет элем. Биз ушуга W тамгасын киргизишибиз керек да. Парламент өйдө төмөн сунуштарга эмес, кайчы пикирлерге да бай болду. Кесиптештер арасындагы ички келишпестиктер жалпы жыйында дагы талкууланып жатты. Мен туура эмес нерсе айтып атамбы. Бири-бирибизге урматтуу көрсөтөлү, угалып атабыз. Вообще укпайсыңар моюкка чыккандардычы. Бажа-бажы гыжы-гыжы быжы-быжы болуп эле базарда отурганда жазышат комментарийге. Комментарийге жазышат, неге сүйлөп атканда эч ким укпай эле деп. Байланайындар, бири-бирибизди урматтайлы да. Бизде кээ бир депутат айымдар бар да, кээ бир деп айтсам аз башкалар капа болот. Куран окутуптур жакын арада эле, билбейм качан. Куран окутканда биз 3 айлык каникулда жүрдүк да. Биз келе албай калдык, туурабы? А эми келип Куран окутуп коебуз. Жаткан жери жаннатта болсун, бейиште болсун, бирок эч качан көрөт элем Куран окуп келбесең, сен апаң өлгөндө деген сөздү мен айттырбайм. Айтып коеюн коллегалар, бул жердечи чача пача деген ушааңарды токтоткула. Эми мурдагы тергөөчү Айгүл Айдарова кесиптештеринен эмес, өкмөт мүчөлөрүндө зекип өктөм сүйлөгөнү менен эсте калды көрүнөт. Өзгөчө мурдагы маданият министри Алтынбек Максутовду жарга такаганын көпчүлүк унута элек. Как понять? Утогот постугу айла жылда бир келет, анда дагы кетип калат басып. По-любому кабыл алып бересиңер да деген ойдо кетип калды азыр. Өчүрүп тургуздарчы.
Эми ачык эле айтайынчы, туалетке кетти, аз келет деп. Төрага Нурланбек Тургунбек уулу да андан кем калган жок. Курулуш министри Нурдан Орунтаевди парламентти тоготпой жатат деп айыптап, бийликтин эрке баласы деп атап, одоно жемелеген жайы бар. Көргөнбүз ошо эрке балдардын тагдыры аягы эмне менен бүткөнүн. Биринчи ошо эрке балдар жазаланат. Учуру келгенде. Сиз биздин бүгүнкү бийликтин көлөкөсүнө көө түшүрбөңүз. Мындай жүрүш-турушуңуз менен. Кыргызда жакшы сөз бар. Эркелесең эркеле дейт, бирок чолчоңдоо дейт. Чолчоңдоо жүрүңүз. Антсе да эл өкүлдөрүнүн үнү дайым эле ушинтип ишенимдүү чыга берген жок. Катуу кагуу жеген депутаттар да болду. Ал кездеги эл өкүлү Өмүрбек Бакиров УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев менен Керкидан суу сактагычы боюнча айтышып кеткенден кийин кысымга кабылганын, 7-кабаттагы иш бөлмөсүнөн айдалганын кабарлаганы белгилүү. Кекиликсиңби? Мен депутатмын, көрбөй турасызбы? Өзүң айтып атпайсың, мен не бышырып жедим. Ким сени бышырып жейм деп отур? Мен жөнүндө сөз болгон жок. Жер суу боюнча сөз Жер болуп суу атат. боюнча сөз болуп атса мен жооп берип атам. 5 жолу сурадыңыз. 5 жолу жооп. Мен кандай экенмин? Так. Мен кандай экенмин? Кандай экениңизди эл өзү билет, сиздин кандай экениңизди. Ким экениңизди да билет. Эл жакшы билет. Сизди Жакшы дагы билет. жакшы. Сизди дагы жакшы Вот билет. именно мени жакшы билет. Ошон үчүн мен ошол жерде турамын. Болду. Убакыт көрсөтүү, эмнени көрсөтөт? Эмне болду мен убакыт. Болду, токтоткула. Сөз жок. Эмне убакыт көрсөтөт экен? Камчыбек Кыдыршевич. Эмне убакыт көрсөтөт экен? Болду, токтоткула. Токтоткула сөз. Өмүрбек Бакиров көп өтпөй мандатынан ажырады. Ал эми анын кесиптеши чек арадан мыйзамсыз өткөн жана Өзбекстандык Крым төбөл менен байланышы бар деп айыпталган Эмилбек Жамгырчиев парламенттин 2-кабатынын терезесинен секирип кетүүгө мажбур болду. Ошентип ар кыл себептерден улам жалпысынан 27 депутат мандатынан ажырады. Тарайбыз, тарабайбыз деп жатып, акыры парламент өзү да таркап кетти. Төрага Нурланбек Тургунбек уулу парламент биринчи жолу өзүн өзү таркатып, тарк жаратканын айтты. Ошентсе да жогорку кеңеш өзүнө тагылган милдеттеринин өтөөсүнө чыкты деп эсептей турганын белгиледи. Эзелтен чечилбей келе жаткан чек ара маселелери, кошуналар Өзбекстан, Тажикстан өлкөлөрү менен чек ара маселесин чечтик. Эчен жылдан бери айтылып, бирок ишке ашпай жаткан эң чоң долбоорлордун бири болгон бүгүнкү күндө Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун макулдашуусун бекитип бердик. Ошол эле учурда улуттун азыгы, жүрөгү болгон мамлекеттик тил боюнча мыйзамды кабыл алдык, конституциялык мыйзамды. Бул дагы чоң эрдик. Урматтуу депутаттар, андан сырткары мынакей өлкөбүздө жүргөн аймактык административдик реформаны кабыл алып бердик. А сиз жогорку кеңештин соңку чакырылышынын ишине кандай баа бересиз? Эл өкүлдөрү эмнеси менен эсте калды? Комментарийге пикир калтырыңыз.